Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге асыл тукум малдарды эмес, бүгүн биз сиздерге багбанчылык менен алектенген, тагыраак айтканда Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Бирлик айыл өкмөтүндөгү Жаңы-Коргон айылына келдик. Тагыраак айтканда Айдаркен шаарына жакын айыл. Бул чыгарылышта биз сиздерге алдын ала эскертип кетели. 2021 жылдын сентябрь айынын аяктарында мына ушул дал айткан айылыбызга келип, Саматовдардын үй бүлөсүнө келгенбиз. Бизди бул тарапка, бул жерге ушу Саматовдардын эң улуусу Манас Парманович алып келген. Бул жакта эки иниси жашайт. Зулпукар Саматов, Сейит Саматов жашайт. Учурда мен бул үй бүлөнүн ортончусу Зулпукар мырзанын мына үйүнө келип олтурам. Былтыркы жылы интенсивдүү кандай десем, баягы тамчылатып сугаруунун жаңы системасы менен бак курган мына ушул жерди көрсөткөнбүз. Анын үйүнө келип, мына эски бактарды азыр заманбап мындай товарный, продуктивный алманы бере тургандай кылып пытап, ушундай жакшы алмаларды өстүргөн ушундай бакка келгенбиз. Бул бак азыр мына Зулпукар агабыздын короосунда турабыз мына ушул жерде. Сиздер менен мына Зулпукар Парманович, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүн биз Айдаркенге келип калдык мына. Бул жер мына Жаңы-Коргон айылы, сиздин корооңузда турабыз. Экинчи ирет кезип атам. Былтыр айткан болчуңуз, биз как раз сентябрдын аягында алмалар өлө бышкан мезгилде келгенбиз. Ооба. Эми болсо кыскача лайфхак бар болчу, ошондо айткан болчу. Мындайча айтканда холодильниги жок, алманы мындай сочный кылып сактагандай сактаса болот деп бизге айткан болчу. Мен ушул тарапка келип калып, Зулпукар ага менен дароо байланыштым дагы, азыр барбы десем бар деди. Эми буйруса, азыр бизге Зулпукар агабыз мына ушул эч кандай мына табигый жол менен сактаса боло тургандай алманы көрсөтүп берет азыр, сактоонун жолуну. Азыр мен Зулпукар агага бир кыскача сөз берейин, айта турган айтсын, анан кийин бул жакты көрсөтөбүз. Эми сиз бир багбан катары биздин көрүүчүлөргө айтып кетиңиз, бул кандай метод? Ассаламу алейкум. Кош келипсиңер. Кош келдик. Мына иним болуп калдың, Эсенбек. Жакшы келипсиңер. Өтө убагында келдиңер. Мына биринчи Датаны айтып коелу. Бүгүн 2 январь. 2 январь 2023 жыл. Жаңы жылыңыздар менен, шылтоо менен жаңы жылын куттуктап коеюн элдер жаңы жылдар менен элибиз журтубуз эсен аман, сак саламат, сүттүү майлуу жылдар болсун. Силерге жакшылыктар тилейм. Ошондо мына бул биринчи сактоо ирети, мына бүт айланада кар. Мына өзүңөр көрүп. Бул мына Айдаркен. Кар бар. Мына ол шалы, күрүч саманы. Бул неге ушун жөнөкөй арпанын саманы же болбосо буудайдын саманы болбойт дегенде, бул өтө икемдүү, илешкектүү. Ошон үчүн жакшы жатат. Гипси. Ошон үчүн шуну биз төшөгөнбүз. Бул төшөлгөндө деген мына сейре. Ошо канча калыңдыкта жаткызса болот? Сейре бир карычка чейин жаткызса болот. Мына көрдүңөрбү? Бул эгерде нымдуулук неме болгондо мына нымыны соруп алат. Саман. Асты курук экен, Асты курук. Кайра керек болсо алма ушул нымдуулуктан дагы соруп турат дагы. Бул сочный бойдон тура берет. Азыркы 2 январда болгон аба ырайынын сууктугу кечинде -10 градус болуп атат. Бизде адатта -15-20га чейин, максимум 20га чейин барат. Ошондо бир 2 эли барың 4 эли 2 эли кар болсо 15 градус, 3 эли 4 эли болсо 25 градуска чейин үшүк албай кадимгидей тура берет. Ошондо биз биринчи мына астына бул не материал? Бул бөз деген материал, арзан материал, кандай эле материал болсун, суу өтүп кете турган арзан материал болсо боло берет. Аны деген мында кылып туруп, мустур болбосун деген ойдо мында кылып туруп мына жаап уруп койгонбуз. Мына музу менен турат мынандай. Бул үшүк алган эмес. Ушундай бойдон турса суу качпай өтө свежий. Бүгүнкү күндө бүт жагы ушундай үзүп алгандай турат. Эгерде мен силерге мына бир бычак болсо көрсөтүшүм мүмкүн. Кайга койдуңуз баягы бычагыңызды? Бычакты азыр алып келишет. Алып келсин, бычак кетти. Мына бычакта канчалык суулукта сочный болуп сакталганын бир текшерип көрсөк деле болот. Мына эч кандай муз алган жок. Мына шоковый состояние деп коет. Мына бир аз алганы бул өтө жакшы турат деген. Муз өзүнүн
ченинде турат. Эгерде холодильникте болсо бул өзгөчөлүгү. Эми бир суроо тактайынчы Зулпукар аке. Бул табигый сактоо жолу эң чөнтөк бап экен. Бул кайсыл жерде болбосо ар бир адамдын колунан келет. Болгону каражат мына ушул шалы, бул материал бир кара тоңду өткөрбөй турган, же болбосо жаан чачындан коргой турган бир пленка. Анан холодильник менен мунун айырмасы эмне болот эми? Холодильниктин айырмасы, эгерде холодильниктен кайсы эле картошка чыкпасын, алма чыкпасын, кандай товар чыккан болсо, ал bir 5-6 gün, bolbosa көп болсо 7-8 күнгө чыдашы мүмкүн. Мындай сатуучуларга. Бул деген 1 айга чейин кармап дагы сатса боло берет. Бул карарып калбайт, айнабайт, даамы кетпейт. Муну алган адам, сразу көргөн адам алууга шашат. Себеби бул табигый жол менен сакталган жери бар. Мына алма ортосунан кескенибизде бул сочный тургандыгынын белгиси мына. Мына. Су чачырайт. Мына. Бул эгерде помещениеде сактала турган болсо, бул деген алма суу качат. Жешке жакшы даамдуу болбойт. Суу менен сочный турат дегенди белгиси ушу болот. Мына. Азыр мына өзүңөрдүн көзүңөргө алдык. Мына суу чачырап турат. Мындай сакташ жол табигый жолдо өтө сонун болот экен. Биз буга бир 5-6 жыл мөөнөт ичинде сактадык. Болбосо менде деген мына помещениеде бар. Тез сата турган помещениеде жийип койгонбуз. Биз салыштырып көрсөк, ага, бул өтө базарга өтүмдүү болот экен. Мына алманы деле көрүп турасыңар, мына. Чоңураак ачса болобу негизи? Болот, мына. Жарым катары. Мына. Бул эми баягы үстүнөн жапкандан себеби неме түшпөсүн. Мусор түшпөсүн дегенде. Пылдар түшүп кетпей. Пылдар мына. Болбосо мындай алмалар. Бул эч кандай мындай кичине муз болгону менен бул тоңгон эсепте эмес. Бул өзүнүн сочныйлыгын кетирбей, ушундай акыбалда сакташ усулу ушундай болот. Бул кандай десем, эми мына шалынын саманын калың жапса, 30-40 градус өтө суук жерлерде сактоо мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу же? Азыр эми ушул градуста мына пленканы алып таштаса эле болот. Пленка ушул жерде дежур катарында турат. Эгерде капилеттен түнү кар болуп калган болсо, bir minutка жетпеген убакытта жаап койсо боло берет. Эгерде кар түшкөн болгон болсо, жаан түшкөн болсо, мынабы кайсы bir saatтай жааган карды мына симирип өткөрбөй тура берет. Негизи кар менен жамгыр алмага өтпөш зарыл. Өтпөш керек, Өтпөш керек. Өтсө эгер катуу суук болгондо тоңуп туруп бирине бирип калышы мүмкүн. Анан бузат, даамын да бузат, муну сактоо жолун да бузат дагы. Мына шорубаган мына үстүн. Мына асты тарабы куп-курук турат. Мына шоруп, ушул жерде токтотуп, өзүгө алмага керектүү нымдуулукту алып өзүнө сактап турат. Ал алма сактоого өтө пайдалуу болот бир тарабы. Бул билбегендер үчүн эң жакшы кеңеш, холодильникке жок болсо, шарт жок болсо, мына шалыны эми тапсак болот. Бул кыйын эмес. Мунун ролуну көбүрөөк кылып будайдыкы дагы жакшы жабышат го, арпа менен будайдыкы. Жымсал келген ушундай чөп чар болсо деле боло берет. Мунун дагы бир жеңил жолу алмадан үздүң, чөчөп кое бердиң, жийип кое бердиң. Муну бир чакага же челекке кармап бүт помещение алып келип ооракелчилик болбойт. Жайында суук болбосо, ачып койсо бетин бир азга, жалбырактар түшкөндөн кийин дагы кызарыш мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой жакшы тараптары көп. Бараке, дагы бир суроо. Эми муну көрдүк. Муну кантип даярдаш керек? Ушу турган жерини чөбүнү чабып жерге коюш керекпи? Астына бир нерсе төшөш керекпи? Мунун эч кандай чөбүн чабыштын кереги жок. Көк эле чөпкө жерди казыштын кереги жок. Түз эле жерге ушундай бөз материалдын, арзан материалдын. Кантип эле болсо любой материалды төшөсө болот. Төшөп туруп, үстүнө бүт ушундай эки тараптуу балык сырты эсебинде төгүп келет дагы эле. Кийин үстүнө муну жаап коет. Ошол эле бар болгону эле ошол. Асты үстүнө болгону материал менен оройт болду. Ороп коюш керек. Бул материал ошо неме үчүн? Мындай ахилет түшпөш үчүн, мусор түшпөш үчүн. Мына жаңы материал, бул материал өзү 2-3 жылга жарай берет өзү. Эч кандай сарп өзүңөр айткандай, сап каражат кетпейт. Анан жакшы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар. Жеңил, алыска таштын кажети жок. Ошол жерге төгүп эле
үстүн жаап койсо болгону. Эч кандай чоң каражатты талап этпейт. Болду. Мынагы саргынды сууду агызбаш үчүн бир аз көтөрүш керек капталдарды. Анчейин эмес. Бул саркынды суудан коркпойт. Бул себеби күз учурунда ал тоң эмес да мын асты. Саркынды суудар кичине астына кирген чакта деле ал жерге сиңип кете берет. Жерге сиңип кете берет. Анын атайын көлмө кылып, бир чуңкур кылып туруп казып, аны деген ушундай сакташтын кереги жок. Түз эле жерге. Эгер көп болгон болсо, ана жыгачтарды мындай кетине тизип койсо болот, кулап кетпеш үчүн. Атак ансыз мынандай десе болот. Адамга эң ыңгайлуу сактоо мөөнөтү көп. Бул деген апрель, март дейлик, мартка чейин тура берет. Бизде деген март деңиз деңгээлинен 2000 метр биикте турат ушул азыр ушу жер. Бул сактоо усулу айрыкча кар жааган жерлерге өтө сонун болот. Карсыз болсо деле, карсыз болсо өтө суук 10 градустан 15 градуска чейин ушул акыбалда клёнкасы болсо 10 градуска чейин сактап тура берет. Минус 10. Плюс 10 минус 10го чейин эч кандай суу куруп коркунучу жок. Бир карыш саман таштап койсо, бул ныкталып деген мына. Азыр ныкталып турат мына. Азыр ныкталып жатып калган. Мына керектүү мына нымдуулукту соруп алып, асты тарабы мына куп-курук бойдон эле мына. Ушул сактайт. Себеби негизи мына саман материалы өтө жылуулукту жакшы өткөрбөй жакшы материал катарында эсептелет. Азыр бул жерде мына ушул табигый балансты кармап турган эң негизги мына ушул жумушчу ушул экен да. Ооба, саман. Ушул кармап турат. Термоизоляция катарында ушул бу жактан чыккан кирген баягы нымдуулукту да астынан нымдуулукта регулировка кылып ушу жасап турат. Ушунун өтө мааниси чоң. Эң чоң. Мына Баткеңде өзгөндө мына шалы көп билесиздер. Азыр чүй тарапта дагы шалы көп келет. Ысык көлдүн кээ бир жактарында күрүчө келет. Сиз эми Бүргөн жактан алдырсаңыз керек мына. Ооба, Бүргөндөн бул өзү 4 жыл болду. Бир эле ушул саман кайра алып келиштин кажети жок. 4 жыл 5 жылга чейин жарай берет. Жазында деген жийип туруп кургак жерге кийип коебуз, болду. Топтоп койсок, дагы күзүндө кайра алып туруп эле ушуну төшөп коебуз, жетишет өзү. Бул дегенде сөз каражаттын аздыгын, аз талап кылгандыгын белгиси. Кээ бирлер эгерде помещение турса, көрөбүз, эгер помещение деле бар, тез эле сатып беребиз дегенди банан коробка дешет экен. Кардар да тезирээк алып кетишке даяр болгон. Ошону банан коробкаларга сактап койгон жерибиз бар. Эгерде кааласаңар, анда көрсөтсөк болот. Эми дагы бир тактап кетейин. Ушундай ала тургандар болсо, маалымат тактап коелу. Эгер алам дегендер болсо, бул жерде турган алманын сорту кандай, канча тонна сизден ушундай табигый жол менен сакталган алма чыгышы мүмкүн, дагы кандай сорттору бар? Мына жерден 5-6 тонна чыгат азыр эми чамада. Ошондо бул Жанатан сорту. Бизде муну Жанатан деп айтылат, 5 жылдыз деп айтылат. Түндүк тарапта превосход деп айтылат аны. Негизи адаби тилде айтылганда бул Жанатан сорту. Америка өлкөсүнөн келген Жанатан сорту. Дагы ушундай сакталган башка сорттуу алмалар барбы? Алмалар бар. Редчиф деген алмалар бар. Тиякты карттын астында жатат өзүнүн. Интенсивдүү бактын алмасы. Интенсивдүү бактын алмасы. Мына жерде коробкада дагы бар эми. Ошону ачып ооруга келсек, силер шашылып турасыңар, көрсөңөр, коробкадан дагы көрсөтсөк болот аны эсени. То есть мына ушундай табигый жол менен сакталган, бирок редчиф сортундагы алма, ошол эле сорттогу алманы холодильникке сактаган көрсөтөбүз, Макул. Жөн подвал деле. Подвал. Ооба, Жөнөкөй подвал экен. Азыр барып көрсөтөбүз. Бул жөн эле подвал. Өтө суук эмес, өтө жылуу эмес. Бир убактынчалык бир нерсени кармай турган помещение экен, мына ушундай подвал сыяктуу. Азыр мынагу редчиф деген бул көчөтүнө алдырып былтыркы жыл интенсивдүү бакты көрсөткөнбүз, Дал ошондой. Алмасын алып туруп көрсөтөр. Муну азыр көчүп алам мына. Кача. Зулпукар аке, жанакы биз жерде сакталган алма, ал отборныйбы же жөнүн гана терип эле коюп койгонсуздарбы? Ал бир аз сартырып кетилген. Нелер алынган? Курту же чиригиби? Мына аны деген мына жерден көрсөңүз болот.
Mına maydaсын mına контейнерге алып қойғанбыз мына. Көрініп отыр мына майдасын. Алып қойғанбыз. Biraz қосылып кеткен болса бір-екі мына бүт ушулар майдасын ушуну кардар oro кетирип жасабасын деген. Ушудан чоңу шаякта жатат а бүт бар. Курту чириги алынган. Курту чириги парчасы деген илдети бар алынган. Кана бул Red Chief сортундагы алма, бул тез сатылуу үчүн мына Red Chief. Мына азыр мына көрүп атасыздар, баары бирдей. Эң негизгиси бул базарда иштегендер өзүңүздөр түшүнүп атасыздар. Мулда деген товарный сорт, товарный вид өтө күчтүү экен. Анткени алма көзгө сүйкүмдүү көрүнүп атат, и богатый цвет. Эми сатуучулар үчүн товарный вид кызыктырат. И баары бирдей. Коп-кочкул да, алачулар жок экен. Ушул эле алмадан жанагы табигый жол менен сакталганы бар, Ооба, бар. Канча тонна чыгып калышы мүмкүн эми? 5-6 тонна чыгат эми азыр. Мундагы ушу ретчиф, супертиф деген ушундай болот экен. Азыр мүмкүн болсо, бир кичинекей таразыбыз бар бизде. Канча грамм чыгат? Себеби Бир коробка, Жок, бир коробка эмес, мына даанасычы. бир. Себеби деген мындай көрсөткөндө, канча чоңдукта кичик экенин байкалбай калат экен да. Таразда болсо канча грамм чыкканы. Средний тарталы, мына средний, кичик эмес, Мына кичирээк, бир кичирээк. чоңу, мына чоңуну канча килограмм, мына среднийлерди тартабыз. Мына могу ушу көзгө көрүнгөндөрдүн ичинде мына кичүүсү мына ушул экен. Турбак экен. Шуну кармап турайлы. И мына эң чоң экен. Шуну. Мына туруп коробканы коюп үстүнө коюп коеюн ушуну. Тараз келгенче 1-2 ооз сөз эми. Жанакы азыр сиз байкашымча 5-6 алманы стрижка кылып коюпсуз. Ооба. Элдер мартта баштайт. А сиз эмнеге? Ыклым жылуу келгенине байланыштуу. Азыр эми ушул погодада стрижка кылса болобу деген суроо жаралып калышы мүмкүн. Түнгүсү -10, -15. Күндүз +1, 0, -1-дин төгөрөк, -14гө чейин бутаса боло берет. Эгерде чамалап туруп кечинде күндүзү ошо -14гө чейин бутаса болот. Андан ашкандан кийин жакшы болбой калат. Бирок көп жылдык алмалар, чоң алмаларды бутаса боло берет. Ал жаңы алмаларды 5 жылдыкка чейин бутаса болбой калат. Ага деген -10дон ылдый болуш керек. -10дон өйдө карап плюска жакындаш керек, Жакындаш керек. Буташ үчүн. -10 ылдый болуш керек. Плюсовой болсо бутаса боло берет. -10го чейин бутаса боло берет ошо. Уже -11, -12 жесек болбойт уже. Азыр эми мына мындай деген таразда кандай болгонун көрсөтсөк жакшы болот. Түз жерге коюң. Мындай ала берсе керек. Мындай кылганда мынаны коебуз мынакей. Мына 332 грамм. 332 грамм чоң, чоң экен, ооба. Ошондо мына кичиги 214 грамм. Эми бир иш кылалы көз. Ошо эки алманы сиз жоготпоң. Эми тигил жак ортодогусу экен мына. 260 грамм. Бирөөсү. Ошо эки алманы алалы да ошондой размерде тиги сочныйдан тартып көрөлү, бир практикага. Макул. Мынаны алып агыла. Таразаны. Болду мына тараза мына ушул атайын алма үчүн. Бул багбандарга бир лайфхак. Кайнолуу болобу, алма болобу, шабдалы сатасызбы? Мына ушуну көрүңүздөр. Бул канча сом турат экен? Бул 300 сом эле өзү. 300 сом, İşte пухта кылыш керек. Бул багбандардын ичине мына сандан сапатка дейт. Биз асыл тукум малдарды сандан сапатка чакырып келебиз. Багбанчылыктан да бир көрүп коюңуздар. Негизи айыл жергелеринде бош жаткан жерге коргончого эми көпчүлүгүбүз толуу жерде алма тигебиз. Жылуураак жерде черешня деп коет эми. Мына жаңы Кыргызстандан келген. Мына чоңу бул жердики. Мына примерно мына коеюн жанына. Тиги чоңдон болду. Тиги чоңудан кичирээк, кичирээкиден чоңураак. Средний экен да мына. Мына бул 5 жылдыз. 5 жылдыз мына. Алып туруп кайрайм. Минуска түшүп кетти. Эмжан. 245, Ооба. Мына
Мына экөөнүн айырмасы почти бирдей экен, а? Мындай колго алганда, по-любому мына оор көрүнөт экен. Кичирээк. Мына ушундай. Мына канча 210 канча чыкты беле, мына. Мына экөө да, мына жанагы холодильниктен подвалдан чыккан алма экөө бирдей экен. Мына экөө. Так, мынанда мына 5 жылдыздын немеси 204. Бул кичинекей экен, а? Кичинекей. Бул мына подвалдан келгендин кичинекейден да кичинекей экен. Мына ушундай экен да, бирок мындан примерно бир 50 грамм оор чыкты. Бир алма. Мына эми 4-өө канча чыгат энди, батар экен. Bir ар бир алма bir 10 грамм айырма берет окшойт, э? Берет. Мына. Мына кайсок. Ох, кетип калды. Токтоң, сизге минуска кетип калды. Биз түз жерге коюп алдык да, коробка алып келип албапбыз. Мына. Так, Токтоң, дагы эле минуста. Алып турам. Ушуну басып кой. Эми. 245. 450. Мына таразанын плюс жагы, Зулпкар эке. Көп таразалар бар го. Ооба. Почти 980 грамм болду. 986. 986 болду. Ооба. Көп таразалар мына жерде жазууду камерадан көрсөтпөйт, чымыр болуп тура берет камера. Ол 986 экен. 4-өө бириги. Кыскасы 4 чоң алманы кошсо 1 килограмм экен, да? Ооба. Ошонун эсебинде 1 килограмм. Кетип калат экен эми ошондо. 4 чоң, мына кыскасы мына подвалда турган 4 чоңу 1 килограмм гарантия чыгат экен. Вот. Так, мына экөө подвалдан келди. Мына экөөнү өлчөдүк. Бул 216, бул 250 канча чыкты? Бул 214 чыкты. 245 экен мына. Кыскасы 30 грамм айырмасы бар экен. Мына чоңу 300 канча чыкты? 327. Болду. Түшүнүктүү, бүт баары түшүнүктүү болду. Мына азыр эми ушу стандарт базарга өтүмдүү чоңдуктагы алмалар эми 4-өө тең. Өз адатта ретчи фор болобу же 5 жылдыз оор болобу? Нык болот экен. Ретчи нык болот экен, сакталыш мөөнөтү ошон үчүн подвалда тургандыгынан себеп көп эле бошоп кетпейт. Мына подвалда турса бул бошоп кетет. 5 жылдыз, э, жанагы. Бошоп кетет. Өзүнүн мурдагы пайдаланып жүргөн, тигип жүргөн алмаларыбыз мына бошоп кетет. Ошон үчүн суукка сактайбыз буну. Суукка сактаганда мына бизде 15 градус, минус 15 градус болду. Ошондо мына азыр көрүп атасыңар турганы свежий турда абалда турат. Аны соогун да көрдүңөр. Болду. Катырат. Угандар, мына ретчисин да ушундай карасында сакталган, табигый жол менен сакталганлары бар экен, 5-6 тонна, ал эми башка жагында турат экен туугандар. Күн да батып баратат. Тетиги жакта. Эми бааларын сурасак болобу негизи буларды? Быйыл жартысын саттык ретчифти 76дан. Быйыл эми алма өтө төмөн баасы болду. Төмөн болду, келишти. Сразу мен 80 сомдон бергиле деп айттым. Бирок 76дан баа болуп алып кетишти. Жаңы жылдын астында алып кетти. Азыр эми дагы келебиз деген байланышып турат. Келебиз деп. Мындан ары мартка жакын кымбаттайт алма кайтып, э? Болсо керек, Кудай билет, эми жакшы баа болсо деп тилейбиз. Бирок жаман эмес. Орозо быйыл эрте келет эми, орозого жакын. Негизи өзү дүйнөлүк базарда алманын баасы 30 сом болот экен. 30 сом болгондо деле алманы асырап карап, ошодон өнүм алса болот экен, актай деген сөз. А так ансыз бизге 40 сом, 50 сомдон болсо бизди канаттандырат демекчи элем да. Канаттандырат баасы. 5 жылдыздыгы. 5 жылдыздыгы дагы эле. Салыштырмалуу башка айыл чарба продукциясына караганда бул талапты кандырат экен багбандын, дыйкандын, демек ошо актайт. Жумушу да өтө көп эмес. Тигип ошо сабыр кылып туруп мөмөсүнө жетип алса жаман эмес деген ойдомун. Болду. Мына практика жүзүндө ушуларды өстүрүп карады. Мыногу подвалдагы ретчип менен тиякта карасында ретчип айырмасы бар баасы же бир эле баасы? Жок, бирдей эле ооба. Болгону салмактан айырма болуп калат, э? Салмактан бунун баягы кабыгы деген өтө калыңыраак болот. Мыналарга салыштырмалуу калың болот. Эттүү, э? Эттүү болот.
Анан ныктыгы өтө зич нык болот. İçi көк болот. Булардын içi деген сары болот. Айырмасы. Мына бирөөсүн дагы Bıçak. бычак барбы? Бычак көрсөк, мына азыр согунда текшерип көрсөк болот. Кандай акыбалда турат подвалдагы деген. Мына нерсе. No подвал. Подвалдагы, ошо помещениедагы. Мына кармап көрсөк, өзү эле нык Мына. суу менен турган байкалып турат. Дароо билени. Байкалып турат өзү сразу эле. Зулпукара эми алмадагы эң чоң түйшүк кайсы бул эми? Алмада езі мөмөлü дарактардын ичинен эң түйшүктүү алма болот өзү негизи. Гилас, өрүк, кайналы баарысы будан жеңил. Алма менен бая алмурт болот өзү негизи. Кесип көрөм. Мынаны кесип көрөбүз. Бул ретчи подвалдан чыккан. Бычак менен кескенде эле сразу ичи билинет, бир аз бошогону. Мына көрдүңбү? Атылбайт экен а Мына суусу. көрдүңбү мына? Свежий, но наркка караганда баары бир аз подвалга турганы сатып байланыштуу. Бая чачырап кеткен. Мына onu gördü. Эми аркыны кесиң. Мына 5 жылдызды. Мына. Бул ретчи. Ретчифик. 5 жылды Мына кесиң. 5 жылдызды кесебиз мына. Мына 5 жылдыз. Бул элдерге да өтө кызыктуу болсо керек. Ошон үчүн мына. Көрдүңбү мына чачырап турат. Чачырап турат. Ол мына экөөнүн айырмасы. Мына айырма ушунда болот туугандар. Ошон үчүн мына табигый жол менен сактаган бир тарабы жеңил болсо, бир тарабы алма көпкө чейин сакталыш мүмкүнчүлүгү болот экен. Адатта кайсы айга чейин кармап көргөнсүздөр эң узак? Мартка чейин. Ушундай турат. Ушундай турат. Эми мартка чейин. Күнү сыгандан кийин алыш керек бирок, э? Күнү сыгандан кийин анчейин мен кардарга ага койбойлап кетет өзү негизи. Анан түйшөлбөйсүн, терип чогултуу жеңил. Ошо тараптан ушундай сактооду сунуштайт элем да көбүнө. Мына билбесе, мына дагы айтып телефондон мурда сактаганын көрсөткөн элек, айтып сурагандар бар. Телефон 0772 83 72 62. Болду. Номерлериңизди экран астына жазабыз биз. Макул. Жазабыз ал жагына. Бүгүнкү темага байланыштуу сөздөрдүн баарын аткардык. Буйруса биз сиздерге негизи мына ушул билгендер да болушу мүмкүн, билбегендер да болушу мүмкүн. Бул пайдалуу маалымат катары силерге жеткизип бердик. Мына өз оюңуздарды комментарийге жаза бериңиздер. Зулпукарага да биз өз ыраазычылыгы билдиребиз. Зерикпей бизге айтып берди. Анча мынча адам короосуна барсаң эшигин жабат, сыртка түртөт. Ачыгын айтканда. Биз элдерге билип калсын деген маалыматты берүү өтө сонун иш. Ал соопчулугу да бар. Ал эми жакшы эмес. Элдер канчалык билсе, чогуу объем көбөйөт, жакшы болот, сактоого мүмкүнчүлүк ачылат. Болбосо буга чейин биз да билген эмеспиз да мындай сактоону. Кайсы жылы баштагансыз сиз? Өзү 5 жыл нары баштаганбыз. 5 жыл, 6 жыл болуп калды эми, анча көп болду. Бирок сурагандарга айтып көрсөтүп жүрөбүз бул нерсени. Бул туугандар мына эми Зулпукар ака күн да батты. Видеобуздун максатына жеттик. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Буюрса сиздин да үй бүлөңүзгө мен тынчтык каалап кетейин. Мына ушул балаңыздын аты ким болчу? Искендер. Искен ака. Тир келгенде ошол болчу, э? Ооба. Балаңыз экөөңүздөр ушул багты өстүрүп, мындайча айтканда багбанчылыктын да сандан сапатын өтүпсүздөр. Мен муногудон не билгемин? Өтө суюк, күн чыгып атабы, күн батып атабы, алмага бирдей күн тиет. Эң плюсу астындагы үстүндөгү алмада бирдей көлөмдө, кичине көлөмдөн айырмасы болсо дагы кызылдуулугу бирдей болот да өңү. Баягы күн бирдей тийген үчүн. Бирок азыраак мөмө алса дагы, бирок мындайча айтканда акча жагынан эсептегенде көпчүлүгү алмасын карабагандардын үстү кызыл, асты көк болот. Мунун астынан да үстүндө да алма аласың, азыраак алсаң да бирок акчасы кымбат болот. Кал жагы плюс, бул жагын эсептеп коюш керек. Мына силерге да чоң рахмат. Элдин кызматында жүрүп, элдин көп соопчулук иштер жасап атасыңар. Эринбей келип тартайлык, элге билдирелик, эл көрсүн, билсин деген жакшы ниетте келгениңерге чоң рахмат өзү негизи. Алла колдосун. Элдин батасын алып, чоң өнүп өсүп,
бала бакыралы болуп жүрөргүлө. Силерге да чоң рахмат. Анчанта келип тургалы эринбей, качан келсеңиз биздин эшигибиз силер үчүн ачык. Айдаркен келгенде сизге чалабыз анда. Болду. Болду. Азыр туугандар, эми видеобузду жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Биз бүгүн мына Баткен жеринде болдук. Баткендин Кадамжай району Бирлик айыл өкмөтү Жаңкоргон айылы. Бул Айдаркен шаарына жакынкы жер. Бул Айдаркен дегенде элестетип коюңуздар туугандар. Айдаркенден дагы мыкталмор өсөт. Сочный, погодасы өтө зор бул жер. Деңиз деңгээлден канча бийиктикте? 1940 метр. Азыр мен телефонду бар элем да көрсөтүп болот, мен скачать этпептин. Жакын 2000 экен да? Жакын 2000 деп айтылат өзү негизи. 2000ге жакын жер ушундай. Болду туугандар. Мына бул жактын алма Айдаркен алмасы да мощный болот, бир гана ноокаттык эмес туугандар. Базардан Айдаркен алмасын издеп жеп көрүңүздөр сиздер да. Эгер менин сөзүм калп болсо.